Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздерге өтө даамдуу болгон түшкү тамакты көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына 6 туштук картошка, пияз, чеснок, 250 грамм ет, 1 жумуртка, өсүмдүк майы, туз, зире, томат. Ушулар керек болот. Biz birinci kartoşkanı ушундай ортодон бөлүп, içini alıp таштайбыз, ортосун алып салабыз. Ортосunu alıp saldık. Bunun üstüne tuz sepip koyuyoruz. Ушундай кылып. Картошканы ушундай кылып тизип пиширип алабыз. Картошканын бул бетини алмаштырып алабыз. Piyazды кыргычтан кырып алдык. Анын үстүнө этибизди салабыз, фаршты. Картошканын ортосунан чыккан картошканы кыргычтан кырып аны да кошуп алабыз. Кошуп алабыз. Кошуп алабыз чеснокту. Кошобуз. Битиңиздерге карап чорный перец кошуңуз болот. Туз кошобуз. Жумуртканы кошобуз. Мында баарын аралаштырабыз. Ошо кашыктап баарын ичиге салып чыгабыз. Ушундай кылып. Сковородкага ушундай кылып тизип алабыз. Биз сабызды жакшы көргөнүбүз үчүн сабызды да кошуп жатабыз араларына. Ушундай кылып кооздоп. Даярдап алабыз. 1 стакан сууду куюп, туз кошобуз. 2 тиш чеснок кошобуз. 1 кашык томат кошобуз. Томатыбыз аз болуп калды, 1 кашык кошобуз. Баарын аралаштырабыз. Даярдалган соусубузду куюп алабыз. Üstünü жаап 40 минутка кайнатканга коебуз. Агыбыз 40 минут кайнап, мына даяр болду. Агыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар.